Расцвет Шираза пришел. Шираздын гүлдөп өнүккөн мезгили 12 кылымда арабтардын узакка созулган таасири өткөндөн кийин перс маданияты, тили, мурдакы даңкын калыбына келтирген мезгилге туш келген. Бул учурда шаарда Ирандын салттуу искусствосу кайра жаралып, Ширазга чыгыштын булуң бурчунан соодагерлер, кол өнөрчүлөр жана акындык сөз чеберлери келип башташкан. Шаардын өнүгүү тарыхында олуттуу кадам 18 кылымда Мухаммед Керим хан бийликке келгенде жасалган. Анын тушунда чексиз жарандык согуштар токтоп, Иранды бириктирүү аяктаган. Аны менен бирге бүтүндөй мамлекет үчүн да, империянын борбору болгон Шираз үчүн да гүлдөп өсүү доору башталган. Керим хандын буйругу менен шаарда жаңы кварталдар, мечиттер, борбордук чеп жана Шираздын башкы вакил базары курулган. Азыркы учурда бул жерде жергиликтүү кол өнөрчүлөр жана ирандык бирюзадан жасалган зер буюмдар, колго токулган килемдер, чыгыш таттуулары жана татымалдары сатылган дүкөндөр жайгашкан. Базарга жанаша турган көптөгөн корго сарайларда Зант династиясынын доорунан бери сакталып калган салттуу чайханалар орун алган.